Эфирде 15 октябрга карата алынган жаңылыктардын кечки топтому. Студияда мен Асел Болотбекова, саламатсыздарбы? Бүгүн Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаева баштаган 10дон ашык саясий ишмерлер жолугуп, өлкө башчынын отставкасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Натыйжада президент отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон митингчилердин аягы азыркы күнгө чейин тыйыла элек. Эми алар төрага Канатбек Исаевдин кетүүсүн талап кылып чогулушууда. АКШга легалдуу иммиграциялоонун оңой жолдорунун бири болуп саналган Green Card лотереясына каттоо башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Бүгүн Бишкекте Жапаровдун президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуусу өтүп, ага Роза Отунбаева, Исмаил Исаков, Феликс Кулов, Сыртбай Мусаев баштаган 10дон ашык коомдук саясий ишмерлер катышып жатышканы маалым болгон. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаевдин билдиргени боюнча, президент Сооронбай Жээнбеков коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрү менен саясий кырдаалды талкуулашкан. Натыйжада Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүү чечимин кабыл алып, кыргыз элине кайрылуу жасаган. Мамлекет жетекчиси өлкөнүн тынчтыгы, элдин бүтүндүгү, коомдун ынтымагы кызмат ордунан бийик экенин айтып, ар бир мекендештин өмүрү баарынан кымбат экенин белгиледи. Мындан улам Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтан кетүү тууралуу чечими күтүүсүз болгонун, мындай абалга өкүнүп турганын билдирди. Анын айтымында эми кийинки чечимди жогорку кеңеш кабыл алышы керек. Жогорку кеңеш чогулуп, президенттин отставкасын бекитип, жаңы мамлекет башчы шайланганга чейин анын милдетин жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек. Коомдук ишмер өз сөзүндө, парламент азыр күчүндө турат. Эгер чогулта албай калса, жалгыз өкмөт башчынын юридикалык күчү бар. Жогорку кеңеш бекитти, президент жарлыкка кол койду. Жалгыз мыйзамдуу бийлик Жапаровдо болуп калат, деп кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков кече 14 октябрда Кыргыз Республикасынын премьер-министрин жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Төмөндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн толук тизмеси. Жапаров Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Новиков Артем Эдуардович, биринчи вице-премьер-министри, Мамытканов Максат Сүйүналиевич, вице-премьер-министри, Исмаилова Аида Жекшенбаевна, вице-премьер-министри, Сабиров Равшанбек Азатович, вице-премьер-министри, Аманбаев Бактыбек Абдилашимович, өкмөттүн аппаратынын жетекчиси министри, Казакбаев Руслан Айтбаевич, тышкы иштер министри, Ниязбеков Улан Омоканович, ички иштер министри, Жаманкулов Марат Тургунбаевич, юстиция министри, Мукашев Кыялбек Белекович, каржы министри, Муканбетов Санжар Турдукожоевич, экономика министри, Чудуев Эркинбек Ураимович, айыл чарба тамагаш, өнөр жайы жана мелиорация министри, Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич, транспорт жана жолдор министри, Ажикеев Бообек Ергешевич, өзгөчө кырдаалдар министри, Бешеналиев Алмазбек Бешеналиевич, билим берүү жана илим министри, Бешеналиев Алымкадыр Савирдинович, саламаттыкты сактоо министри, Кадырбеков Нуржигет Кадырбекович, маданият, маалымат жана туризм министри, Кочкоров Улукбек Тойчубаевич, Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри, Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, Исмаилов Алтынбек Жапарович, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Сооронбай Жээнбеков отставкага парламенттик шайлоо өткөндөн кийин кетсе туура болмок деп эсептейт. Анын айтымында шайлоо убагында бардык тараптан таанылган легитимдүү орган керек болот. Ал эми өлкөдө акча тартыш болгондуктан парламенттик жана президенттик шайлоонун мөөнөтүн дал келтирип, ал жаңы жылга чейин өтүшү зарыл. Текебаев азыр өкмөт тез арада чара көрүп, кырдаалды турукташтырышы керек экенин белгилеп, аянттарда эл чогулуп түрдүү талаптарды айтып турганы шайлоого терс таасирин тийгизиши ыктымал деген оюн кошумчалады. Буга чейин коомчулукта 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин ыйгарым укуктуу мөөнөтү аяктап жатат деген пикирлер тараган. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов парламенттин 6-чакырылышынын мөөнөтү тууралуу комментарий берди. Анын айтымында мыйзамга ылайык БШК шайлоо боюнча чечимди 1 ай ичинде чыгарып белгилеши керек. Кайра шайлоо 2 ай ичинде өтүүгө тийиш. Ага чейин мыйзам боюнча азыркы парламент легитимдүү бойдон кала берет.
жаңы шайланган парламенттин биринчи жыйыны болгонго чейин азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары узарат деп түшүндүрдү Бекматов. Ал эми Боршайком шайлоо боюнча качан жана кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз бойдон калууда. Бишкектеги Ысык көл мейманканасынын алдында буга чейин Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетүүгө үндөп жаткан митингде эми жогорку кеңештин таркашы жана анын жаңы шайланган төрагасы Канатбек Исаевдин кетиши талап кылынууда. Митингчилер имараттын бооруна биздин президент Садыр Жапаров Исаев кетсин жана 120 депутат бизге кереги жок деген ураандарды илип коюшкан. Буга чейин өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтта жана Ысык көл мейманканасынын жанында өтүп жаткан акцияларда жүздөгөн адамдар чогулган. Аларда президенттин кызматтан кетишинен тышкары парламенттин таркашын талап кылган жана 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо утуп чыккан партияларга каршы ураандарда айтылып жаткан болчу. Республикалык штабтын билдирүүсүнө караганда коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 50.589 жетти. 15 октябрга карата коронавирустун жаңы 388 учуру катталды. Орууну жуктургандар Бишкекте 59, Ош шаарында 55, Ош облусунда 50, Баткен облусунда 83, Жалал-Абад жергесинде 86, Нарын аймагында 1, Таласта 16, Чүй өрөөнүндө 19, ал эми Ысык көл облусунда 19 адам. Өлкөдө сутка ичинде 196 адам коронавирустан айыгып чыкты. Ушуну менен коронавирусту жеңгендердин жалпы саны 45.080 адамга жетти. Тилекке каршы бул илдеттен Бишкекте 1, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 2 өлүм учуру катталды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Алмамбет Шыкмаматов менен Сыймык Жапыкеевке карата тергөө аракеттери жүргүзүлбөгөндүгүн билдирип, аларга кылмыш иши козголбогондугун маалымдады. Ал эми буга чейин экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов өзүнө жана Чоң Казак кыймылынын лидери Сыймык Жапыкеевке карата башкы прокуратура жазык кодексинин 245 менен кылмыш ишин козгогонун жарыялаган болчу. 7 октябрдан тарта Green Card 2022 лотереясына онлайн катталуу башталды. Арыздарды кабыл алуу 10 ноябрга чейин уланат. Лотереяга катышкысы келген жарандар анкета толтурушу кажет. Мында англисче туура жазып жатканына, дареги, үй-бүлөлүк абалы, билими тууралуу маалыматтардын так экенине көңүл бурушу абзел. Адистер катталуунун алгачкы күнү тапшырыктар көп болгондуктан расмий сайт катып начар иштеши мүмкүн экенин эскертишет. Дагы бир жолу кайталай кетчү жагдай Green Card үчүн анкета кабыл алган бир эле сайт болот. Ал Divi Lottery Check It State Check It Gov сайты. Алдыда эртеңки аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кечи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тааныша аласыздар. Ушуну менен кечки алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки жолугушканча сак саламатта туруңуздар.